1 октябрь эл аралык карылар күнү. Бул күндү 1990-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгы расмий майрамдардын катарына киргизген. Карылар күнүн белгилөөнүн максаты дүйнө коомчулугун улгайган адамдардын көйгөйлөрүнө жана алар муктаж болгон нерселерге көңүлүн бурдуруу, карыялардын коомчулукка керек экендигин түшүндүрүү аркылуу аларга колдоо көрсөтүү жана демографиялык өсүү тууралуу маалымат берүү. 31 жылдан бери кыргыз жеринде да бул күн кызуу белгиленип, жаштар жана улуу муундун өкүлдөрү улгайган адамдарга өзгөчө урмат-сый көрсөтүп, жылуу сөздөрүн арнап, ден соолук тилеп келишет. Бүгүнкү күндө өлкөдө 500 миңден ашык кара адамдар бар. Карынын жылмаюусунда жүрөк жылыткан жылуулук бар дегендей, биз дагы кутман каяларды карылар күнү менен куттуктап, батасын алдык. Кубан атанын көзү көрбөй калганына 3 жылдай болуп калды. Ошондой болсо да чыгып, жылуу сөздөр менен бизди тосуп алды. Чоң ата бардыгына калыс болсо, чоң эне суук сөздөн алыс болсо, келини кербезденип бой көтөрбөй, уулунда уят менен намыс болсо, келини кербезденип бой көтөрбөй, уулунда уят менен намыс болсо. Жакшылык эсеби жок эчен болсо, Кубан ата жашоодо болуп өткөн окуялар менен бөлүшүп, маанайыбызды көтөрдү. Келип жардам бергенибиз үчүн ыраазычылык билдирип, батасын берди.